Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Кыргызстанда 1-январдан тарта маркасы жок күйүүчү майды жүгүртүүгө тыюу салынат. Мамлекеттик салык кызматы 2025-жылдын 1-январынан тартып маркасы жок күйүүчү майды жүгүртүүгө тыюу салынарын билдирди. Министрлер кабинетинин 2024-жылдын 4-июлундагы токтомуна ылайык көрсөтүлгөн күндөн тартып маркаланбаган бензин жана дизелдик отунду сактоого, сатууга жана ташууга тыюу салынат. Салык кызматынын маалыматына караганда, мунай заттарды жүгүртүү менен алектенген субъекттер 2024-жылдын 31-декабрына чейин отундун бул түрлөрүнүн калдыктарын маркалашы керек. Эске салсак, 2024-жылдын 1-октябрынан тартып Кыргызстанда молекулярдык маркерлерди колдонуу менен импорттолуучу жана өндүрүлгөн бензин менен дизелдик отунду милдеттүү түрдө маркалоо киргизилген. Белгилей кетсек, салык кызматы Учкун ачык акционердик коомунун күйүүчү майды маркалоо оператору менен биргеликте октябрдан декабрь айына чейин 230 000 тонна бензин жана дизелдик отунду маркалаган. Баткенде куткаруучулар өрт коопсуздук эрежелерин эскертүүдө. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан билдиришти. Агалай куткаруучулар Баткендин Бужум айылында ар бир турак үй ээси менен жолугуп, электр зымдарын туташтырууда, жылытуу приборлорун пайдаланууда жана меш жагууда коопсуздук эрежелери боюнча эскертүүлөрдү жүргүзүштү. Ошондой эле маанидеги профилактикалык иш-чаралар Көк Таш чек ара бөлүмүнүн өздүк курамына да өткөрүлдү. Ошондой эле Самаркандек айылында да өрттүн алдын алуудагы негизги эрежелер боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Быйыл Баткенде 29 үй түйүндөгү балдар бакчасы ачылды. Облустук бийлик жыл башынан бери Баткен облусунда 29 үй түйүндөгү балдар бакчалары ачылып, 676 бала тарбияланып жатканын кабарлады. Үй түйүндөгү бала бакча ачууга кызыктар тараптар биринчи кезекте балдардын саламаттыгына байланыштуу коопсуздук жана санитардык эрежелерин сактоосу зарыл. Ошондой эле аларга мамлекет жеңилдетилген шарттарды караган. Баткен облусунда бала бакча курагындагы балдардын саны 91 000ден ашууда. Алардын 28% гана бала бакчаларга тартылган. Ал эми облус боюнча жалпы 200дөн ашуун бала бакча бар. Анын 176сы мамлекеттик, 32си жеке менчик бакчалар. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.